Жер дагы сонун табында экен. Табында экен. Эмгекчилердин тилектештик күнү 1 май өзгөчө күткөн майрам эле. Аянтта коомдук жүрүш, салтанат ыргуу менен коштолчу. Бул баяндын баарын Бурал апа неберелерине айтып берип, аны менен бирге ишти илгерилетишүүдө. Эмгек кылыш керек. Эмгек бар жерде өнмөк бар дейт го. Эмгек эресеге жеткирет. Эмгегиң менен жүрсөң эң жакшы. Кана мурдагы жаштыгыбыз келсе сартан кечкен мека чапсак. Бирок азыр дагы жакшы ушунчалыгына. 1 май эмгекчилердин 1-2 май өзү дайыма кызыл дата болуп, дайыма эмгекчилердин тилектештигинин майрам күнү деп майрамдалып, окуучуларга майрам 1 майда эмне үчүн кызыл дата болуп калгандыгы жөнүндө түшүнүктөрдү берет элек. Эмгек, тартип, тынчтык баардыгын жөнгө салчу таалим, улууга урмат менен кайрылып, мээримдүүлүк менен мамиле жасоо. Ардактуу апа неберелерине божурашып, эмгекке багыттын жолун улап келет. Биздин чоң энебиз өзгөчө бизди тарбиялап, 2 жылдан бери ушинтип неберелерин чогултуп, балдарын чогултуп, эмгекчиликке үйрөтүп, талааларга эмгек теңүүнү бизге үйрөтүп, ушинтип тарбиялап келет. 1 май майрам катары, ошол эмгекчилердин майрам катары ошол нерсени бизге үйрөтүп келет. Чоң энебиз жаштыгыбыздан бизди жакшы тарбиялап, өзү мугалим болгондуктан эмгекчил болгула, эмгекчил болсоңор өмүр бою кыйналбайсыңар, үй бүлөңөрдү жакшы багасыңар деп жакшы тарбия берип келет. Жыл сайын 1 май майрамы биз үчүн эмгекке тарбия күнү дейт Айгерим. Бурал апанын кесиби мугалим. 4 уул, 1 кыз, 21 неберенин энеси. Уул кыздарын ар намыс, адилеттүүлүккө тарбиялап келген. Бүгүн да 1 май майрамында эмгекке тарбия күнү деп неберелерин чакырган. Коро жайды иреттеп, балдар 20 сотук жердеги жүгөрүнүн түбүн жумшартуу жумушун аткарышты. Арык курларды тазалоо ишин да аткарышат. Бизди апам эмгекчиликке эрте менен саат 5-те ойгонуп, кечки саат 10-до төшөктө болгула деп үйрөткөн. Эмне себептен? Эрте мененки ырыскыга кызым эрте туруп, эгерде сен эрте туруп, эрте менен күн чыкканга чейин эмгектенсең, сенин ырыскың мол болот деген сөз алигиче куламда жаңырып келет. Ошол себептен эмгекке тарбиялаган бул эч кандай бир жашоодо тоскоолдукка учурабай, эмгекчил адам ар дайым өзүнүн путу чалынган жерде өзүнүн жолун таап кетет деп ойлойм да. Эмгек менен эс алууну айкалыштырган бул күндө Бурал апанын кучагы бүгүн шаңга толду. Анткени баскан жол, таалим-тарбия окуялардан бөлүшүп, маектешип, бүгүнкү тилектештик күн маанилүү күн болду. Балдарды эмгекке тарбиялоодо Бурал апанын бул аракетин жыл сайын келиндери улантууну колго алышты. Ден соолугун сурашып туруш үчүн, бири-бирин сураш үчүн ден соолук болуш керек биринчи. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан. Ушул жерде дайыма жакшылыкка чогулуп келип тургула. Мына буюңдага шүгүр.